Assalamu alaikum rahmatullah Қалысбек ұстаз. Мен бірінші топтағы мүмкіншілігі шектелген дейді. Жігітмен, баса албайым. Қолдарымда күш жоқ. Баса албасам да ақылым жайында сөйлей алам, отыра алам. Қарасаң сұрау жазып тұр. Ушунусунда Аллаға шүгір қылам, сұрауым дейді. Мен 5 мал намаз оқимын, дарат таямым ала албайым. Қолдарымда күш жоқ, өйдө көтерілбейді. Намаз өте береуі, намазды отырып алып оқимын, кейде жатып алып оқығанға тура келеді дейді. Ротул Мухтар кітебінде келеді. Bir адам денесі шал болып қалды дейді, Құдай сақтасын. Беті жара дейді. Егер жанында адам болса, ошол адам келіп, жара болса су қолдана албайды да, жанындағы адам келіп таямым алдырыш керек болады дейді. Анан ешкім жоқ болып қалса эмне кылат дейді. Бағы топырақтың жыты болып отырған жерлерге дуалды егерде топырақтың баяғыда емесі тисе, ошондай тиіп қалады. Анткени Египетте терезин ашып қойсаңыз, аябай чаң кире берет да. Ошондай болуп чаң туруп калса, топуракка же ташка башкага колдон келишинче бетин мынтип сүйкөсүн дейт. Таяммумда ниет парыз, шарт болот таяммумда. Даратта сүннөт, таяммумда парыз болот. Анан бетин ошол жерге сүйкөсүн, колу эми кыймылдабайт да, колдон келишинче бир аз жанагы нерсеге мындай кылып ташка же жанагы чаң нерсеге мынтип тийгизин аракет кылсын, башка эч ким жок болсо. Ошентип анан намаз окусун дейт. Ротул Мухтарда айтат. Анткени Куранда аят бар: «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Аллах күчү жетпеген нерсени жумшабайт дейт. Шариат эреже бар: «Иннамат таклифу биқадрил вус'a». Ошол моюнга жүктөлгөн шариаттын жүгү абалга жараша болот дейт. Мунун абалы ошол. Атүгүл мен сизге кызыгын айтайын илим ишиңгил. Имам Абу Ханифа рахимахуллах бул өзгөчө уникалдуу факих болгон, чоң алым болгон. Айтат: «Бирөөнүн кудурети буга кудуретпи же кудурет эмеспи?» дейт. Элбей болсо колубуту чектелип мүмкүнчүлүгү. Бирөө таяммум алдырыш керекпи же бирөөнүн эметпей эле жанагындай ишке өзү барабы? Өзү жумага бара албайт. Бирөө алып барса барыш мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Имам Абу Ханифа рахимахуллах айтат: «Бирөөнүн кудурети кудурет эмес» дейт. Анткени ал киши бирөө милдет кылып койбосун деген нерсени биринчи орунга коёт. Бирөө милдет кылып койбосун деген нерсени коёт да. Ошон үчүн сиздин жаныңызда адамдар болсо, ташты жууп алып келип, ташта чаң болуш шарт эмес, бул жер жынысы. Ошого жанагындай кылып, өзүнүн колун жана ниет кылып туруп, сиздин жаныңыздагы бир туугандарыңыз ташка урат, таям ниет кылып, анан сиздин бетиңизге сүйкөп берет, кайрадан урат, анан сиздин колдоруңузга таям кылып берет. Анын колу иншалла сиздин колуңузга өтөт, Кудайым буйрса. Бул суроо баарыбызды ыйлатыш керек. Азыр бул суроо баарыбызды ойлонтуш керек, түйшөлтүш керек. Ушундай жагдайда 5 маалды калтырбайм дейт. Экинчи маселе, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мага китеп, ноутбук жактан жардам бериңизчи. Жакшы инсандарга айтып жардам бериңизчи, китеп сатып окуйын дейм, бирок каражат жактан кыйынчылыктар болууда, китеп окуп акылымды курчутуп дейт. Китеп окуп акылымды курчутуп, сөз байлыгымды курчуткум келет. Үйдө отура берип зеригип кеттим, ноутбукка жазып тил үйрөнгүм келет. Бош отурбай соц тармактарда, TikTok, Instagram баракчада аалымдардын насааттарын жана ислам дин жаатында видеолорду киргизип турам. 180 миңден ашуун катталуучу бар. Аллах разы болсун сизден дейт. Быйыл мен Айбек бай мага ноутбук алып берген, китеп жазып туруңуз деп. Айбек бай биякта болсо керек. Жакшы эменикин орто сапат, орто сапаттагы болчу. Иншалла мен Кудай үчүн ошол ноутбукту сизге бердим. Иншалла. Анан иншалла керектүү кыр хадис менен бейиштиги биле хадисти бердим. Мо номерди аманат сиз белгилеп коюңуз. Ахматова аманатты ысык кезинде чечиш керек. Сиз азыр мындай тартып алсаңыз кечиресиз. Тартып алып байланышка чыгып коюңуз WhatsApp'тан. Сизге ноутбук китеп бар сүйүнчү деп. Берип калыш керек туугандар. Берип калыш керек. Жарайт. Бирок таксырым жакшылык кылганда өзүңүз жакшы билесиз. Бирок ошончо да бир эскертип коюн, эч бир милдет кылуу жок, жеке пайда жок, жамаатка тартуу жок, Кудай үчүн. Сиздин ким экениңизди дагы билбесе болду. Бул киши менен байланышып коюңуз, Бирок иншалла мен өзүмдүн ноутбугумду берем, Кудайым буйрса. Берип калыш керек тууган, дүйнө кайтарылып келет. Кудай үчүн берсе, Кудай 10 эсе берет. Биз Кудай менен соодалашканды билбейбиз да. Кудай берешендикти сүйөт. Өзгөчө молдолордун берешендиги. Анан өзү ушундай унааларды теп, таксырлар ушул мечитте десең, Кудайга жакпайсың да тууган. Биринчи сен чыгар өзү. Ошо кымбат баалуу унааңдын бирден көлөгүн сатып. Анан эл өзү эле ар жагын улап кетет. Туурабы же туура эмеспи?